Адистердин айтымында жүрөк кан тамыр ооруларынан каза тапкандардын саны жыл санап өсүүдө. Анын негизги себептери туура эмес тамактануу, кыймыл аракеттин аздыгы жана тамеки тартуу болсо, турмуш шарттын оорундугу абалды татаалдаштырууда. Айрыкча өлкөнүн тоол аймактарына жүрөк ооруларынан жапа тартып, тийиштүү жардам албагандардын саны арбын. Ушул себептүү Өнүгүү саясий партиясы Алыс Калай районуна атайын врач-кардиологдорду алып барып, жергиликтүү тургундарды акысыз текшерүүдөн өткөргөн. Ушул жылы райондо ошо Өнүгүү партиясынын координатору Бакыт деген жигитибиз, өзүбүздүн жердешибиз демилгеси менен бизге Борбордук Националдык центр кардиологиядан тийиштүү кардиолог адистер келип, биздин элдерге аябай жакшы жардам көрсөттү. Эми Өнүгүү партиясынын алгачкы жумуш башталышында ушундай иш-чаралар жүргүзүп алыптыр. Бул жакшы нерсе мен үчүн. 3 күндө жалпысынан 387 адам текшерүүдөн өтүп, чалдыккан дарты тууралуу маалымат алышкан. Өз ыктыярдуу медициналык көзөмөлдөн өткөн Гүлшан Болкеева бир нече ай дарыланып, бүгүн жүрөгүнүн абалын билүү үчүн ооруканага келген. Айтымында, эгерде Ордо каладан кардиологдор келбегенде, азыркы күнгө чейин оорусунун дайынын билбей жүрмөк. Ушул экиге кардиограмма жасагандан билдим. Ага чейин билген эмесмин. Мурун жакшы эле берчил, азыр брадикардиям бар деп лечение алып атам. Биздин өзүбүздө деле кардиология бар, бирок ошол экиге именно мен брадикардияны ушул Бишкектен келген врачтар гана диагнозуму точно коюп беришти да. Өнүгүү партиясына чоң рахмат айтабыз. Элдин атынан дагы, өзүмдүн атыман дагы ыраазычылык билдирем. Тилекке каршы борбордон келген ак халатчандардын көзөмөлүнөн райондун борборундагы жашоочулар гана өткөн. Ал эми айыл жергесиндеги оорулууларга маалымат кеч жетип, акысыз иш-чарадан кеч калышкан. Ошондуктан врач-кардиологдор дагы бир ирет келсе, жашоочулар үчүн жакшы болмок дешет жергиликтүү дарыгерлер. Эл көп болуп, ишенич менен келип атышты. Толук туура диагноз. Башка врачтарга караганда ал бишкектердин айырмачылыгы туура, так жана убакытты үнөмдүү. Бат аранын ичинде эле туура диагноз коюшуп, ушу көпчүлүк болуп иштеп аттык. Ошондо дагы успеть этпей, кийин 50-60 больной эртеси күнү келип, алар кеткенден успеть этпей калышты. Ошондуктан биз дагы суранат элек, вот жаз келет, мартты, апрелде дагы бир 2 күн, 3 күн эмес, бир мүмкүн болуп калса, бир неделяга келип беришсе, элдер дагы суранып атат. Элдердин атынан, өзүмдүн атыман алардын ишине ийгиликтерди каалайт элем. Бишкек шаарынан келген дарыгерлер оорулууларга гана жардам бербестен, бул жерде эмгектенген ак халатчандардын да тажрыйбасынын өсүшүнө түрткү болду. Врачтардын айтымында, дарылоонун жаңы ыкмаларын жана жаңыдан чыгып жаткан дарылар туурасында маалымат берген өмүр сакчылары бул жердин эмгек жааматынын ыраазычылыгына татыган. Ал эми аталган партиянын өкүлдөрү жакынкы күндөрү врач-кардиологдор менен бирдикте өлкөнү дагы кыдыра тургандыгын билдиришти.